Быйылкы жылдан тарта Сулайман тоого келген эс алуучуларга дал ушундай баклажка жана селофан баштыкчаларын көтөрүп чыгууга толук тыюу салынды. Жарлык күчүнө киргенине 10 күн болду, бирок аны толук аткарууга мүмкүн болбой жатат. Анткени келген эс алуучулардын ар биринин колунан дал ушундай зыяндуу таштандыларды көрүүгө болот. Азырынча мыйзамдан көпчүлүктүн кабары жок. Анткени Сулайман тоого келген ар бир экинчи же үчүнчү жарандын колунан желим баштыктарды көрүүгө болот. Анди кайры койгон азыр. Таштай алып кетсем болду. Охрана сизге эскертип айтты? Эчтеке деген жок. Кайерден мындай? Оны ооздон эле кирдим, главный эшиктен кирдим, машинаны токтоттум. Келе бердим, эч ким эчтеке деген жок. Эскерткен жок, бирок эми өзүбүз билебиз да, алып түшүп кетебиз да кайрачы. Эжекейди колубузду көрдү, бирок эскерткен жок, эми эскертсе таштап келмекпиз. Обычно алып жүргөн үчүн келе бердик азыр. Эми биз эми таштап кете турганга окшобойбуз эми ала түшөбүз дейт. Ушуларды текшерип жүрөбүз азыр. Баары эле көтөрүп тегеже көтөрүп. Эми ар бир адамга жеткириш кыйын экен да карындашым. Бирок түшүндүрүп иштерин жүргүзүп атабыз. Көтөрбөгүлө, дегенде тыйы салынган. Макул дейт, эми 5 кол барабар эмес экен. Алып кое албайсыздар. Эми бирөөнүн колундан десем жулуп алыш мыйзамга туура келбейт да. Туура. Анын кандай жөн эле айтып коюп атасыз? Да эскертип беребиз. Ушундай мыйзам чыккан. Туура түшүнүңүздөр. Кыргызстандын өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарында полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана пластик буюмдарды өндүрүүгө, сатууга жана акысыз берүүгө тыюу салынат. Мындай корголуучу аймактардын сап башында Сулайман тоо турат. Şu 1 январдан баштап бизде указ чыккан. Саламхан мишөгүн нелерди иштетпеш үчүн, алып чыкпаш үчүн. Бул Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча 2027 жылы башталат. Бизде быйыл башталды. Ошолорду биз ар не шпырышка, карабалдарга, ошол жерде ким иштегендерге ушундай указ берген. Чогулуш өткөзүп, ар кимге жакшы сөздөр менен түшүндүрүп, түшүнбөсө анан кийин бир нерселерди колдонобуз. Деген менен музей комплексинин кызматкерлери толук тыюу салууга чамасы жетпейт, мыйзам күчүнө киргени менен баш ийбегендерге кандай чара көрүлөрү жазылган эмес. Мындан улам кызматкерлер эскертүү берүү, түшүндүрүү иштери менен гана чектелишүүдө. Жок, алга деген мүмкүнчүлүк толук жетпейт. Себеби бизде тоодо көбүнчө тазалоочу кызматкерлер. Тоодо тазалоочу кызматкерлер албетте бул жерде деген массалык маалымат каражаттарынын, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу мекемелеринин жардамы аркылуу ошондой иштер жүргүзүлөт го. Акырындан деген өз жолуна түшөт го. Бирок ага чейин түшүндүрүү иштери албетте жүрүп жатат. Ошондой эле ага чейин деген биздин ошо тоодо деген атайын таштанды таштоочу деген эмелерибиз бар. Ящиктерибиз ошого таштап турат го пока. Аталган мыйзам 2027 жылдан тартып Кыргызстандын бардык аймактарында күчүнө кирет. Быйылдан тарта өзгөчө корголуучу аймактарда жана ысык көлдө гана ишке ашууда. Экологдор желим баштыктарды колдонуунун жаратылышка, анын ичинде адамдардын жана жаныбарлардын ден соолугуна терс таасирин тийгизерин айтып келишет. Мындай баштыктар 400 жылдан кийин да эрибейт. Бир желим баштыктын залалдуу таасири кийинки муундарга чейин жетет. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.